исполнители. Ошого жоопкер. Менин эгем, сиздин эгеңиз ким экен? Эриңиз эмес, пендечилигиң эмес, президентиң эмес, сиздин эгеңиз Аалам. Кел эгеңиздин кызматын кылыңыз. Жаның кайда барат экен? Асманга. Асманга барганда күйөөң жардам береби? Жок. Кайның жардам береби? Жок. Аалам күчтөрү гана сени таразалап турат. Жана мусулмандар туура айтып атат. Аллах ар бир секундуңду карап турат. Өлгөндөн кийин Аллахка барабыз деп. Ал көрдү элестетип болуп атат. Тан тыйылын эле билет алар, жан дегенди билбейт. Жан чындык, таң калп. Ошондуктан анан алар көрдү, бейишоту бар, жакшы жүрсөң деп атат. Жок, биз асманга барабыз, жаныбыз. Жерде жан эмне? Асманда кызматта болгондон кийин жерге да танды кийип алып кызматка келбеди. Ошону билбей атабыз. Ак күч, ак жан келди, танды кийип, мына мен нурданып атам, көрүп атам, улуулук өтүп атам, көкүрөгүмдө бейиш пайда болуп атат, баягы эмоциям, баягы эски түшүнүгүм, психовайт эткеним күндөн күнгө калып баратат, мүнөзүм өзгөрүп баратат. Көрсө, сен канчалык улуулук өткөн сайын эскичилигиң өсүнөн өсү кала берет. Улуулукка калыптана бересиң. Мына өткөндө ошо эки эфир чыкпай калсам, көп чалуулар болду. Не чыкпай калдыңар, башка каналга өтүп кеттиңерби? Айын атамга жаалат болуп атат. Аны ойлондум. Бул эл эмнеге мындай болуп атат дегенде. Эл зарыл нерсени күтүп атат. Мына мен сүйлөп аткан азыр адамзатка зарыл. Эгер зарыл болсо президенттин сөзүн угат эле да, зарыл эмес ал. Зарыл болсо бир куудулдун концертин угат эле. Же ырчынын, ал зарыл эмес. Зарыл болсо ошо эски Куран китепти, Библия баланы окуйт эле. Жок, заман өсүп кеткендиктен мына мен сүйлөп аткан сөз зарыл болуп атат. Ошондуктан зарыл нерсени кылыңыздарчы сиздер. Материалдык мир бүттү, магический мир башталды дейт. Азыр сен материалдык мир менен эчтеке кыла албайсың. Ооруп каласың, кырсыктап каласың, кыйынчылык. А магический деген бул энергия. Магия деген бул сыйкырчылыкпы? Кыргызчылык бул сыйкырчылык. Мына баланын жүрөгүн көтөрүп койду, сыйкырчылык. А сенде энергия болсо көтөрө аласың. Баланын жүрөгүн энергия болбосо, бир апаны, байбичени, жеңени, айылдабы издеп жөнөйсүң да. Ошондуктан келиңиздер энергияга калыптаныңыздар. Азыр бир эле маселе болуш керек. Мен энергияга мурун караан болуп асманда жүрсө, жаран болуп мени кийди. 2 жылдан кийин анан Теңир ата көрүнүп туруп анан сен адам эле болуп алдың, чоң аалам бол деди. Мына чоң аалам. Анан өзү кийди. Анан мына мен азыр адамзатты ойлоп атам. Табиатты ойлоп атам. Кудай табиаттын, адамзаттын, ааламдын огу да. Үчөө ошого карап айланыш керек эле. Азыр мына табиатты бейишке айланттым. Кыргыз чергесинен башталды. Адамзатты мына Кыргыз чергесинен баштап улуулук түшүнүккө өткөрдүм. Арбайлар менен иштешип атам, көрдүңүзбү? Ок. Мына мен өзүмдү адам дебейм. Эгер адам десем, аалам баш ийеби? Баш ийбейт. Мен азыр өзүмдү жаңы Кудаймын деп, чоң ааламмын деп, көктөн буйрулуп келгенмин деп, ошол энергия менен менин телом жуурулушту, ошон үчүн мен ушул ишти алып барып ушу сөздү сүйлөп атам деп жашап атам. Өткөндө Эргешбай ата айтып атпайбы, мага деле Арсылай минтип атат, туура эмеспи деши мүмкүн, мындай. Чогулган жерде же барган адамда. Анан айтып атам дейт. Арстан Алай өзү сүйлөп аткан жок, аны адам ата кийип алып сүйлөтүп атат деп. Анан анын формуласына туура келет. Эргешбай атаны деле мисалы мен Манас атаңмын деп жастыртат. Мен Каныкей энеңмин деп жастыртат бир эле убакта. Же болбосо ата жолунда Аккууну паланча атаңмын деп кие калып эле сүйлөткөндөй эле, ошо менин ичиме дагы жана 3 периште жайгаш дегендей чоң жан жайгашкандыктан мен чоң ишти ойлоп атам. Жан жайгашып алды да. Ошо сыяктуу эле келиңиздер. Эң биринчи азыр эмне деп атат? Адам ааламга айланыш керек деп атат.